Мистер Хванг Дэвид Кыргызстанга биринчи жолу келген. Негизи буга чейин өлкөнүн тарыхына кызыгып, бирок мынчалык деңгээлде кооз экендигин билген эмесмин дейт. Андыктан мындан ары байма-бай каттап, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ар тараптан жардам көрсөтүп турарын билдирди. Бүгүнкү көчмөндөр оюндары өтүп жаткан улуттук Манас Ордо комплексине келип, Манас Атан музейи жана комплекстин тегерек четин көрүп, суктанып жаткандыгын айтат. Ал эми маданий иш-чаралар өтүп жаткан жерге келгенде, кыргыздын кол өнөрчүлүгү ушунчалык таң каларлык экендигин билдирет. Андыктан алыстагы жакынына атайын колго жасалган куурчак сатып алдым дейт. 경치가 너무 아름다워요. Мен биринчи жолу кыргыз жергесине келип жатам. Кечээ Талас жергесине коляска алып келдик. Эми дагы жардамга муктаждарга дайыма колдоо көрсөтүп турам. Ал эми көчмөндөр оюндары мага абдан жакты. Калпак жана курчак сатып алдым. Бул буюмдарды биринчи жолу көрүп жаткандан улам аябай жагып жатат. Эми дайыма жубайым экөөбүз келип туралы деп жатабыз. Ал эми Эстер Хванг Америкадагы апасына колго жасалган кийиз чокой сатып алгандыгын билдирет. Анткени жүндөн жасалган буюмдар чет өлкөлүк туристтер үчүн баа жеткис дейт. Андыктан ар бир кыргыздын нукура баалуулугун даңазалаган кийизден жана жүндөн жасалган ар бир буюмдары чет өлкөлүктөрдүн кызыгуусун арттырууда. Мен алгач Талас жергесине кечээ келдим. Бүгүн бул жакка келип, силердин улуттук кол өнөрчүлүгүңөрдү көрүп жатам. Мага кийизден жасалган бул чокой жакты. Андыктан бирин апама жана өзүмө сатып алдым. Дагы туугандарым жана досторума сувенирлерди алдым. Айрым жарандар бизге өздөрү сатып жаткан буюмдарын белекке беришүүдө. Баары үчүн аларга рахмат айтам. 이것도 선물. Мин Дюкут Корея өлкөсүнөн келген. Буга чейин кыргыз жергесине 5-6 жолу келгендиктен өлкөнүн тоолору жана суулары башкача таасир калтыргандыгын билдирет. Биринчи жолу көкбөрү оюн жүрүшүн көргөндүктөн абдан кубанып жаткандыгын айтат. Себеби буга чейин көкбөрү оюндарын сыналгыдан гана көрүп, ат минип көргөн эмес. Андыктан мындан ары кыргыз жергесине ыктыярчы болуп келүүнү максат кылууда. 2 күндөн бери көчмөндөр оюндарын көрүп абдан кубануудамын. Себеби буга чейин атты жанынан көргөн эмесмин. Азыр бул жерди кыдырып, өзүмө жана үй бүлөмө белектерди алам. Кыргызстандын тоолору, суулары аябай таасир калтырды. Эми мындан ары бул өлкөдө иштеп калсам деген ойдомун. Талас жергесинде өтүп жаткан улуттук көчмөндөр оюндары өз деңгээлинде өтүп жаткандыгын облус башчысы да билдирди. Андыктан өлкөбүздө тынчтык жана биримдик болсо, чет өлкөлүк туристтердин агымы мындан дагы жогору болмок дейт. Элдин маанайы жакшы. Бул ушул немеде 7 дубандын боз үйлөрү тигип атат. Ар бир областтын өзүнүн ордолору болуп атат. Бунун баары ынтымак, ырашкерчилик, биримдиктин жана күч биримдикте дегендей, ошол жерде баары жакшынакай маанайда тигишип атат. Мен ойлойм, Талас областында өтө турган улуттук көчмөндөр оюндары уже көрүнүп калды. Эң өтө бийик деңгээлде өтөт. Баардык дайындыктардын баары жакшы. Дагы 21-ине чейин 3 күн убактыбыз бар. Азыр эле уже баары дайын болуп калды. Эми канча-мынча жетишпеген жерлерди мына сал кээ бир областтар азыр келип тигишип атат. Сырттан келген биздин кыргызстандык бир туугандарыбыздын баары биздин ипподромубузга кызыгып атат. Азыр басып жүрүп атабыз. Жакшы сөздөр, алкыштар айтылып атат Талас элине. Улуттук Манас Ордо комплексинде өтүп жаткан маданий иш-чаралар эртең башталмакчы.